Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллах Таалага чексиз мактаулар болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам жана дуалар болсун. Урматтуу туугандар, Рамазанга саналуу күндөр гана калды. Сиздин даярдыгыңыз кандай болуп жатат? Мына өткөн жаңы жылда көрдүк, адамдар канчалык даярданганын. Жаңы жыл дегенде бир ай алдын даярданып баштайт экен. Жаңы жылдык маанайды өзүнчө башкача өткөрөлү деп үйүнө балата тегет экен. Дасторконду жакшы даярдап, туугандар менен, достор менен жакшы чогуу өткөрөлү деп абдан укмуш даярданат экен. Эми мусулмандардын айы болгон, Аллахтын айы болгон, Аллах Таала өзүнүн мээримин жаадырган, рахматын жаадырган берекелүү Рамазан айына даярдыгыңыз кандай? Деги эле Рамазан айына кандай даярданыш керек? Келиңиз анда Рамазан айына даярдана турган эң негизги бир 4 амалды эскерип кетели. Алардын биринчиси ат-таубат садика, чыныгы тоба кылуу. Адам баласы ката кетирет, күнөө кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям куллу бани адам хатта. Бардык адам баласы ката кетирүүчү. Ал эми ката кетирүүчүлөрдүн эң жакшысы тоба кылуучулар дейт. Негизинен бул тоба бир гана Рамазанга тиешелүү эмес, бардык учурда мусулман адам, момун адам тоба кылып жүрүш керек болот. Эскерте кетсек, тобанын эки шарты бар. Биринчиси кылган күнөө ишине өкүнүшү керек болот. Экинчиси ал күнөөнү кайрадан кайталабашы керек болот. Мына ушунда Аллах Таала тобаны кабыл кылып, күнөөбүздү кечирген болот. Ат-таибу минад-дамб каман ла дамба лаху. Ким тоба кыла турган болсо, анын күнөөсү жоктой болуп эсептелет. Экинчи даярдык. Бул нафил орозолорду көбүрөөк тутуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Шабан айында өтө көп орозо туткан. Жана ар бир жуманын биринчи жана 4-чү күндөрү пайгамбарыбыз дайым орозо тутуп жүргөн. Пайгамбарыбыз айтат, биринчи жана 4-чү күндөрү амалдар Аллах Таалага көтөрүлөт. Ошол учурда мен орозо туткан абалда болгонду жакшы көрөм дейт. Эгерде өткөн Рамазан айынан баштап бул Рамазанга чейин орозо тутпаган болсоңуз, анда биринчи Рамазандын күндөрүндө кыйналып калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан нафил орозолорду көбүрөөк тутуу биринчиден сизди көндүрөт, тарбиялайт, экинчиден Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аткарган сүннөтүн дагы аткарган болосуз. Ал эми Рамазан айына даярдыгыбыздан 3-чү амалы бул Куран окуу. Колдон келсе бир канча жолу хатым кылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Ман караа харфан мин китабиллахи фалаху бихи хасана." Ким Аллахтын китебинен, Курандан бир тамга окуй турган болсо, ага бир сооп жазылат. "Вал хасанату би ашри амсалиха." Ал эми бир сооп 10 эселеп жазылат. "Ла aqulu алиф лам мим харф." Алиф лам мим бул бардыгы бир тамга деп айтпаймын. "Валакин алифун харф." Алиф өзүнчө бир тамга, "Ва ламун харф, ва мимун харф." Лам өзүнчө бир тамга, мим өзүнчө бир тамга. Алиф лам мимди окуй турган болсоңуз, Аллах субхана таала сизге 30 сооп жазат экен. Эми алиф лам мимге ушунча сооп бергенден кийин, эгерде сиз Куранда бир бет окусаңыз, бир пара Курандын бардыгын бир хатым кыла турган болсоңуз, эселеген сооптор жазат. Куранды жаңы окуп баштаганда жарым пара, бир пара окуу бул бир аз кыйынчылык жаратат. Эгер байкасаңыз, Рамазан аяктап калганда күнүнө 2 парадан, 3 парадан керек болсо, 5 парага чейин окуш анчалык деле бир кыйын болбой калат. Ошондуктан азырдан Рамазанга чейин Куран окуп, колдон келсе бир беттен, 2 беттен өзүңүздү көндүрүп окусаңыз, буйруса Рамазанда Куранды бир канча жолу хатым кылганга жетишсеңиз болот. Ал эми биздин даярдыктардан 4-чү амал бул орозонун өкүмдөрүн билип алуу. Аллах субхана таала бизге намазды кандай парз кылган болсо, бизге орозону дагы ушундай эле парз кылган. Ар бир мусулман адам өзүнө тиешелүү маселелерди билип алыш керек болот. Ал эми аял кишилер дагы хайз маселесин, нифас маселесин, төрөп калат, башка болот. Айтор ушундай маселелердин бардыгын Рамазандан алдын билип алыш керек болот. Эгерде ким ооруп аткан болсо, азыртадан барып, врачтарга барып, мен ден соолугум кандай, орозо тутсам болобу, кандай болот деп, ушулардын бардыгын билип алышы шарт болот. Сөзүмдүн аягында Аллах Таалага чексиз шүгүр мактоолорду айталы. Анткени ушул Рамазанга дагы жеткизип атат. Канчалаган мусулман бир туугандарыбыз өткөн Рамазанда бар эле, бирок бул Рамазанда жок. Илгери сахабалар Аллахумма баллигна Рамазан, Аллахым бизди Рамазанга жеткиз деп, Рамазанга 6 ай калганда дуа кылышкан. Биздин кээ бир туугандарыбыз дагы Рамазан келип атат. Мен ишим бар эле, талаада ишим бар эле, сапарга чыгат элем. Айтор
bir шылтоолорду айтып, орозо тутпоонун айла амалын кылышат. Аллах сактасын. Рамазан бизге чоң мүмкүнчүлүк. Аллах Таалага Аллахым Рамазанга жеткиз деп, Рамазанда жакшы иштерди, таравих намаздарды окуп, орозону тутуп, Куран окуп, зикир кылып, садака берип, ушундай кылганга эмне жетсин. Аллах Субхана Таала бизге көптөгөн Рамазандарды насип кылсын. Рамазанды жөн гана өткөрүп жибербестен ибадат, зикир менен, истигфар менен, таравих намаздар менен өткөрүштү насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.